Кыш жакындаганы ысык көл электр тармактарынын жумушчуларында тыным жок. Кыш келсе калктуу өчүрүүсү жок жарык менен камсыздоо милдети чоң. Ал үчүн түп аймагында атайын машык өтүп, ага Бишкек, Чүй жана облустун аймагынан 8 мобилдик бригадалар катышууда. Ар бир бригада өзүнө тийиштүү милдетти колго алып, тез бүткөр иши жүрүп жатат. Бардык мобилдик бригадалар, тиешелүү шаймандар, коргоо каражаттары, бригадалык автотранспорт жана аткаруучу жумуштун көлөмү менен камсыз болушкан. 4 бригадабыз СИП кабелин жоюп атат. 4 бригадабыз опора установка алып атат. Жыгач мамычаларды железобетонныйга алмаштырып атышат. 2 бригадабыз мына кап ремонт трансформаторларды жасап атат. Ушундай бөлүштүргөнбүз. 1-ден 8-не чейин командировочный болуп келдик жардамга. Ошо азыркы убакта 624 көмөкчү ордонунда фидер 2-чи аба чубалгысында СИП монтаждоо иштерин жүргүзүп жатабыз. 2 күндө 2 километрге жакын тарттык. Авариялык абалдарга туруктуу жана электр энергиясын жоготууга учуратпай турган СИП зымдары ысык көлдө өтүп кеткен жылдан бери тартыла баштаган. Айрыкча Союз мезгилинде курулган линиялардын эскилиги эбак эле жетип, иштөө мөөнөтүнөн өтүп кеткен көмөк чордондорунун оңдоп түзөөгө муктаждыгы чоң. Машыгуунун алкагында жүрүп жаткан реконструкция иштери кыштан көйгөйсүз чыгууга өбөлгө түзөт. Ушу 40 жашыма чейин биринчи жолу көрүп атам. Бул айылда столба алмашып аткан. Столбадан тышкары бул жаңы зымдар коюлуп атат. СИП зымдары коюлуп атыптыр. Ошо айтышты, биз ойлогонбуз муну телефонго деп. Оказывается, бул алюминий зымдын баары алынып, уже бул СИП зымдары коюлуп тартылат экен. Мында уже биз көргөндөй жанагындай аварийный ситуациялар болбойт окшойт. Кудайым буйрса. Биздин рейс 60-жылы түптөлгөн. 68-жылы линиялар курулган. Ошо боюнча мындай масштабный реконструкция иши жүргөн эмес да. Мына быйыл аябай өзгөчө көңүл бурулуп, жакшы иштерди жасап атабыз. Бул реконструкция иштери бүтсө 100% даяр болобуз. Азыркы тапта түп аймагында СИП зымдары күнүнө 60 чакырымдан тартылып, 63 дана тирөөчтөр коюлууда. Заманбап зымдар түп айылынан сырткары Балбай, Сары Талоогой жана Кең Сууда да тартылып жатат. Ошондо жылдын аягы менен аталган аймактын электр тармагы 35% жаңыланган болот. Жалпы 60 подстанциябыз бар, 110 жогорку чыгаруудагы. Ошондон бүгүнкү күндө 56 аткарылды. 4 подстанциябызды буюрса 1-ноябрга чейин аяктайбыз аны да. Жогорку аба чубалдар боюнча айта кетсек, бул жерде бизде 1330 километр линиябыз бар. Анын ичинен 147 эле калды. Ал боюнча дагы буюрса иштер аякталып жатат. Мындан сырткары быйылкы жылы ысык көл электр тармактары ишканасы 6 жаңы техника менен да камсыздалган. Учурда аталган ишкана 87% кышка даяр. Алдыда дагы арбын иштер жүрөт. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.